Түркия менен Сириядагы болгон табигат кырсыгы кыргызстандыктарды дагы сестентип койду. Анткени айттырбай келген апат өлкөдө болуп калса кандай болот деген коркунуч пайда болууда. Бул жагдайдын алдын алуу үчүн Кыргызстандын кайсы аймагында такыр курулуш курса болбошу керектиги айтылды. Сосновкадан баштап тектонический разлом деп коет. Ошол тектонический разломдун осунан баштап 1,5 километр түндүк тарабына, 1,5 километр түштүк тарабына, ни в коем случае 3 километр жерге вообще курулуш курууга болбойт такыр. Себеби тектонический разлом деген мындай. Ошол региондордо мисалы 8 балл жер титирей турган болсо, ошол жер ылдый түшүп кетет, бүттү. Кыргызстанда майда барат жер титирөөлөр байма-бай болуп турат. Айрымдарын байкоого деле мүмкүн эмес. Анткени менен алдын ала кам көрүп коюу жоготуу тобокелдигин азайтат. Бул багытта кандай кадамдар аткарылышы керектигин тиешелүү тармактын адиси айтып берди. Үйлөрдө эмне болуш керек, кандай болуш керек, эмнеси даяр туруш керек деген нерселерди байма-бай тындырбай айтып турушубуз керекпиз. Анан сырткары мен куруучу катары мына каркасный үйлөрдү курдурбаш керек, токтотуш керек. Өлкөдө бир жылдын ичинде 9586 жолу жер титирөө болгон. Анын ичинен 4,5 балдан жогорку учуру 183 жолу болгон. Үстүбүздөгү жылдын январь айында эле 800дөн ашуун жер титирөө болду. Жердеги топтолгон энергиянын майда барат жер титирөө аркылуу чыгып кетип турганы жакшы. Топтоло берсе коркунучтуу апатка алып келиши ыктымал. Жердеги чогулган энергия биздин Кыргызстандын тектоникасында чогулган энергия уже чыгып атат могулар мененчи. Бул жакшы. Сейсмология институту бул негизде өлкө аймагынын кайсыл жеринде канча балдык зилзала болушу ыктымалдыгы тууралуу маалымат менен мамлекеттик архитектуралык курулуш компаниясын кабардар кылып турат. Эгерде жер титирөөгө туруктуулук тууралуу туура эмес уруксат берилсе, мамлекеттик архитектуралык курулуш компаниясынын жоопкерчилигинде болот. Мисалы 9 балл деп турабы биздин картада. Госстрой ошо 9 балга гана ылайыктуу бышыктуулукка туруктуулук салбаса, претензия буларга түшүп калат да. Адис өлкөдөгү тектоникалык жаракат Түркиядан кандайча айырмаланып турарын түшүндүрүп берди. Бизде Кыргызстанда эмне үчүн отличаться этет? Чем? Бизде эки плитанын ортосунда турабыз, в отличие от Турции. Казакта тектонический казахстанский плита. Түштүгүбүздө индийский плита бар. Казахстанский плита как бир жерге казыкка байлап койгондой кыймылсыз, неподвижный. Индийский плита перемещается в сторону север. Булар жакындаган сайын бизде дагы жана тектоникадагы, эгерде представьте, могу жер титирөөлөр болбой баары биздин тектоника сакталып турган болсо, индийский плитанын содействиясы биздин плитага тийгенде бу казакка, ортодо биз белекетке кабылмакчы турса да. Өлкөдөгү ирээтсиз, талапка жооп бербейт деп сындалып жаткан курулуштун баары алгач лабораториялык текшерүүдөн өтөт. Көп курс чыгып атат да, эч ким карабай эле келип кол коюп коет. Андай жок. Кечиргиле, бул ал заман эмес, чтобы келип бирөөнү эмет. Аталган мекемеде сапаттуу турак жай салууну көзөмөлгө алууда. Тиешелүү милдет артылганына карабастан, айрым учурда мыйзамда мүчүлүштүк бар. Закон о предпринимательстве деген бар. Госстрой кире албайт объектке. Мен экономикадан уруксат алыш керек. Мына мен өтүп баратам, кран турат тура эмес. Мен кире албайм. Кире албайбыз. Мен ошо айткам.